Ырчы Анжелика Кайратова кичинекей бирок ошол эле маалда чоң тоскоолдук жараткан кокустукка кабылганын маалымдады. Качан мен оор нерселерди көтөрүп, күчүм жетпесе жылдырганды токтотом. Бүгүн таңкы 7ден баштап залга барып жасай турган машыгымды үй жыйноого бөлөйүн деп чечип, катуу ишке киришип, ар дайымкы жакшы көргөн нерсемди жасап жаткам. Эмеректердин ордун алмаштырып, жаңы дизайн жасоо эле келерки кышка чейин жаңылануусуз тура албайм. Стористеги нерсе болуп кетти анан. Башында кыздарымды коркутпайын деп күлдүм, айла жок. Анан дароо унама жайкы илме бут кийимди илип алып доктурга жөнөдүм. Жаным чыгып жаткансып ичимен тызылдап кете бердим. Жарым саат бою коркконуман башым айланып өзүмө араң келдим. Чыдамкайлыгым бирөөнү көргөндөй жок болуп, анан эркелеп ыйлап баштадым. Айымдар баары бир алсызбыз. Алсыз болуу да жакшы экен. Азыр чоң пайпак менен салондон сулууланып съемкага жөнөп жатам. Эртеңки тойлорум эмне болот? Бир нерсе ойлош керек эми. Бөөдө кырсыктан алыс бололу, көз тийди окшойт деп маалымдады көрөрмандарына Ырчы айым.